Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай назик жана кооз, жумшак панкейктер жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач чукур идишке 2 жумуртканы салып, жарым чай кашыкта туз салып, жакшылап аралаштырабыз. Вилка менен аралаштырсаңыздар да болот. Үстүнө 50 грамм кум шекер салып, bir vanilin paketin кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Үстүнө 250 мл жылуу суу куябыз. Аралаштырып алган соң бир разрыхителди унга кошуп аралаштырып, аны да кошо алабыз. Азазын салып, бат-бат аралаштырып турабыз. Разрыхитель жок болсо, сода кошсоңуздар да болот. Мына панкейктин камыры даяр. Ушундай коюу болуш керек. Кызытып алынган сковородкада орто температурада бышырабыз. Bir бети бышты, экинчи бетин алмаштырып алабыз. Менде ар бир бети 1-2 минутада бышып чыкты. Калгандарын да ушинтип видеодо көрсөтүлгөндөй кылып бышырып алабыз. Бул арада панкейктер жөнүндө маалымат айта кетсем, панкейк бул жумшак жана назик, жыттуу, аябай даамдуу куймак десек да болот. Ошондой эле бул америкалык эртең мененки тамак болуп эсептелинет. Панкейктер менен эртең мененки тамагын баары сүйүп жешет. Ошондой эле бул панкейктер жасоо ыкмасын ар кандай түрү бар. Биз сиздерге эң оңой түрүн көрсөттүк. Мына баары бышып чыкты, аябай даамдуу болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр, сунуштайм. Бизди жоготуп албоо үчүн лайк басып коюңуздар. Каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.